армысыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз бул берүүдөн Эр айым аялдар коомдук бирикмесинин швейцариялык Caritas уюму колдоого алган психологиялык жактан жабыр тарткан балдарды калыбына келтирүү долбоорунун иш аракеттерин көрсөтмөкчүбүз. Бул долбоор бул аймактарда быйылкы жылдын май айына чейин созулуп, жакында эле өз ишин аяктады. Ана эмесе долбоордун иш аракеттерине көңүл буралы. Кыргыз элине 2010 жылдын июнь айында окуя күтүүсүздөн болду. Биринчи орунга өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон кээ бир кемпай акылсыздардын айынан кыргыз мамлекетинин бир канаты болгон түштүк элинин канчалаган күнөөсүз адамдары жабыр тартышты. Жалпы кыргыз эли бул окуя болгон учурда жөн карап турушкан жок. Жабыр тарткан боордошторуна жардам берүүгө ашыгышты. Мүмкүнчүлүктөрүнө жараша бүт баары жардам берип жатышты. Бул учурда Эр айым аялдар коомдук бирикмесинин жамааты да жабырланган адамдарга жардам берүүгө аракет кылышты. Ошол учурда бул уюмга швейцариялык Caritas уюмунун Орто Азия боюнча өкүлү Лилия Твердун биз силерге кантип жардам берели деген кош тилиндей кат жиберет. Азыркы тапта түштүк элине тамак аш керек. Жабырлануучулардын балдарына ысык тамак уюштуралы деген сунушту Caritas'тын өкүлү Лилия Твердунга билдиришти. Андан бат эле финансылык жактан колдоого алары жөнүндө кат келет. Эр айым аялдар коомдук бирикмеси балдарга ысык тамак деген долбоорун даярдап жөнөтүштү. Бул долбоордун негизинде Ош менен Жалал Абад шаарларындагы жабырлануучулардын 200 баласына 40 күн ысык тамак даярдап берүүлөрү менен бирге мектепке карата мектеп формалары, окуу курал жарактары, китептер алынып берилди. Бул долбоордун таасири менен долбоорго камтылган максаттуу топтун ата-энелери жана балдары кандайдыр бир деңгээлде ынтымакка келишти. Балдарга ысык тамак долбоорунун жакшы жыйынтыктарын көргөн Caritas эл аралык уюму Эр айымдын Ош жана Жалал Абадтагы кол калаңдуу окуядан улам психологиялык жактан жабыр тарткан балдардын психологиясын калыбына келтирүү боюнча жазылган долбоорун колдоого алышты. Эр айымдын мындай темага кайрылышынын бирден бир себеби кол калаңда стресс алган балдардын психологиясын калыбына келтирүүнү максат кылып коюшкан. Себеби анын алдын албаса балдардын көбү кийинчерээк оорукчан болуп калыштары ыктымал экендигин адистердин берген кеңештеринен улам билишкен. Мындан сырткары кагылышкан эки элдин балдарына жана ата-энелерин ынтымакка, биримдикке чакырып, тынчтыкты дайым сактоого үндөө болгон Caritas'тын өкүлү Лилия Твердун бул долбоор башталаарда өз оюн мындай деп билдирет. Во-первых, с организацией Эр айым мы уже знакомы 2 года. Биз Эр айым коому менен 2 жылдан бери таанышпыз. Бул уюм менен 2 жыл мурун жолукканбыз. Бул уюм балдар үчүн, аялдар үчүн, кыскасы Кыргызстандын коомчулугу үчүн иштеп келе жаткандыгын билдик. Кыргызстанда Ош кол калаңы чыкканда жабырланган адамдарга жардам берүү үчүн Эр айым уюмуна байланыштык. Алар балдарга ысык тамак деген өздөрүнүн абдан кызыктуу долбоорун жазып сунуш кылышты. Долбоордун жүрүү процессинде биз балдарга тамак ашкан эмес, дасыккан адистер аркылуу психологиялык жактан жардам керек экендигин сездик. Негизинен Caritas'тын Кыргызстанда өзүнүн катышуусунда офиси жок. Бир гана өнөктөштөр менен иштейбиз. Жергиликтүү бийлик, жергиликтүү уюмдун, университеттин, ата-энелердин демилгеси жана колдоого алганын абдан кубануу менен кабыл алып, бул долбоорду колдоого алдык. Долбоор бир гана психологиялык жактан жабырлаган балдарга психологиялык жактан жардам бербей, Ошто калуучу тренерлерди, социалдык кызматкерлерди, ушул ишти бул аймакта андан ары улантып кетүүчүлөрдү окутат. Психологиялык колдоого айрыкча этникалык конфликт болгон регионго керек экендиги баарына түшүнүктүү. Бул дайыма болуу керек. Балдар аябай жабырланган топ. Булар биздин келечегибиз. Эгер балдар ушундай жаракат менен өсүп олтурса, эгер учурунда жардам берилбесе, 10-15 жылдан соң чыр-чатакка агрессивдүү түрдө багытталган балдарды өстүрүп чыгарабыз. Бул табигый түрдө дайыма иштелүүчү иш. Муну бир жолу эмес, дайыма жергиликтүү адистер иштөөсү керек. Балдардын өзү, ата-энелер, жергиликтүү бийликтен тартып кызыктырылып түзүлө турган система долбоордун алып келе турган эң маанилүү результаты деп эсептеймин. Бул кадрдан сиздер Ош университетиндеги долбоордун бет ачаарын көрүп жатасыздар. Долбоордун бет ачаарына долбоорго кабыл алынган тирилик адистери, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, Эр айым аялдар коомдук бирикмесинин жергиликтүү координаторлору чакырылган.
Ош коо алаңы болуп кеткенден кийин бул жактагы элдерге жардам берели деп атайы Каритас деген швейцариялык уюм бар. Ошол уюмдун колдоосу менен психологиялык жактан жабыр тарткан балдарды калыбына келтирүү деген долбоорду өткөрүп, ошол долбоордун бет ачары болуп атат азыр. Бул долбоорго Шаркы айыл өкмөтү, Маада айыл өкмөтү, Черемушка, Кызыл Кыштак, анан Базар Коргон айылынын борбору кирет да. Негизинен бул долбоордо 500 балага жардам беребиз. Ошол 500 баланы психологиялык жактан калыбына келтирүүгө аракет кылабыз. Ошол долбоордун негизинде 5 жерде ошо жабыр тарткан балдарга калыбына келтирүү борборлорун түзөбүз. Андан сырткары достук аянтчаларын куруп чыгабыз да. Ошол достук аянтчаларында жергиликтүү өзбек калкы менен кыргыз калкынын балдары ойношот, ынтымакка чакыруу да негизги максатыбыз ошол да. Калыбына келтирүү менен бирге эки элди бириктирүү негизги максаттарыбыздын бирине кирип кетет. Бул кадрдан сиздер Ош университетинин окуу имаратында долбоордун негизинде даярдалып жаткан психолог тренерлердин жардамчыларынын окуу учурун көрүп жатасыздар. Элдин менталитетине ылайык тренерлердин жардамчылары жергиликтүү элден тандалып даярдалды. Себеби долбоор аяктаган соң бул ишти улантып кетүүчүлөр жергиликтүү элдер болот деген үмүттөбүз. Мы специально отбирали претендентов на ко-тренерство. Биз атайын ко тренерлерди даярдап чыкканга адамдарды тандадык. Биз психологиялык жактан тестирөө жүргүздүк. Тандоого 44 адам катышты. Алардан 15 адамды тандап алдык. Тандоодон өткөндөрдүн баары психологиялык жактан стабилдүү. Алар стресс алган эмес. Биз балдар менен иштегенди билген, коммуникабелдүү адамдарды тандадык. Орточо жашы 21ден 28 жашка чейинкилер. Бир нечеси 40 жашка жакын. Көбү мектепте иштешет. Алар педагогикалык билимге ээ. Базовые психологические, педагогические знания. Бул кадрдан сиздер Маада айылдык округуна караштуу номер 24 Сыдык орто мектебиндеги көчмө клиниканын ачылышын көрүп жатасыздар. Ачылышка ата-энелер, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, окуучулар, РАИМдын долбоорунда иштеген жумушчу топ катышты. Бул долбоор жалпы суммасы 200 миңдин тегерегинде болуп атат. Буну Каритас уюму каржылап, РАИМ аялдар коомунун демилгеси менен болуп жатат. Айыл округ тарабынан ушул спорт аянтчасы курулат, ушул акчагачы. Ошого биз жалпы эл айыл округу биригип, ушул спорт аянтчасын алып келген эмеректерди, баягыларды ушуларды орнотуу, ушуларды сапаттуу кылып орнотуу ошо биздин милдетибиз. Ошон үчүн атайын айыл округдун акча каражаты бөлүнүп, эл менен биргеликте ошону орнотобуз да. Анда бул өтө керек, себеби биздин айыл округдагы кечеги 2010-жыл болуп аткан Когалаң болгон айыл округдардын катарына кирет. Ошондуктан ушу жалпы айыл округ боюнча ушу эки улуттун өкүлдөрү жашаган айыл катары ушул айылды тандап, 100 баланы атайын адистерди тандап, психологиялык жактан жардам берүү максатында ушул долбоор келип отурат. Кудай калса бул жакшы натыйжасын берет деп ойлойм. Былтыркы өткөн кичине бир стресс болгон окуучуларга өтө чоң жардамын тийгизет. Себеби балдарыбыз мына ушундай бир коалаңды, бир чыр-чатактарды эсинен таптакыр чыгарып салыш керек. Бизге келечек керек. Бүгүн келечекти туюп, сезип билген адамдар, прогрессивдүү адамзат ушул жерге келип, болгондо дагы РАИМ коомдук бирикме экен. Энелердин жүрөгүндө бул калган экен, ушул балдарына жакшылыктын бир жашаанын сепкени деп билебиз биз. Men bolam bugun o'sha nimaga olib keldim. Mana shuga, mana biz bu yerda Moda ayil hukumatida Asanchey Qirg'izchey qishlog'ida qirg'iz o'zbek bo'lib bir yashaymiz. Shu o'tgan yilgi iyun sabitiyasigacha hech narsani bilmasdik. Bir tug'an bo'lib turib, to'y marakamiz, hamma yo'g'imiz birga edi. O'tgan yilgi shu nimadan keyin katta ota-onalarda ham, bolalarda ham yuragida qo'rqinch, bir hadik paydo bo'ldi. Mana bugungi kelib turib, mana bolalarni birlashib o'ynayotganini ko'rib turib juda xursand bo'lyapmiz. Mana bizga ancha proyektlar kelib turib, tomoq osh berishyapti, ancha yordamlar beryapti, kiyim-kechaklar beryapti, uy emirat narsalar beryapti, lekin bular vaqtinchalik tugab ketadi. Yeymiz, ichamiz, kiyamiz, yirtamiz, tugatamiz. Lekin bolalarni psixologik shunday qilib tarbiyalash bersa, bu ko'p yillik bizga natijasini beradi.
Бул сүрөттөрдө Маада айылдык округундагы номер 24 Сыдыгалайчы мектебинен сырткары Шарк айыл округуна караштуу номер 101 Кумарманбеков атындагы орто мектептеги, Кызылкыштагы айылдык округдагы Өмүрбек Татка орто мектептеги, Оштогу Жусуп Баласан университетинин филиалындагы, ошондой эле Жалал Абад областына караштуу Базар Коргон районундагы Жоомарт Бөкөнбаев атындагы Жатак мектебинде долбоордун алкагында уюштурулуп, иштеп жаткан психологиялык жактан калыбына келтирүү көчмө клиниканын иш аракеттерин көрүп жатасыздар. Коогалаң болгон учурда көбүнчө ушул көчмө клиникалар уюшулган жерлерде жашаган чоңдор жана балдар көп жабыр тартышкан. Ошондуктан эр айым өздөрүнүн көчмө клиникаларын аты аталган мектептерде да уюштурган. Бул көчмө клиникаларда долбоордун негизинде даярдалган жергиликтүү 15 ко-тренер иштешти. Долбоордо иштеген Жусуп Баласан атындагы Улуттук университеттин психологдору өздөрү даярдаган жергиликтүү ко-тренерлер менен биргеликте балдарга диагностика жүргүзүшүп, 37 баланы дарыланууга муктаж экендигин аныктап чыгышты. Эр айым 37 баланы Роза Отунбаева демилгеси эл аралык фондунун жардамы аркылуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен дарыланууга мүмкүнчүлүк алышты. Саламаттык сактоо министрлигинин буйругу менен областтар аралык балдар санаториясы бар. Бакыт деген. Ошол жерде 10 койка соматикалык койка ачылган. Ушу жанагы жабыркагандар үчүн. Ошол учурда Сузак аймактык ооруканасында 10 койка ачылган. Жабыркагандарды өз убагында жаткырып, дарылап, жардам берип, медициналык кароодон өткөрүү үчүн. Анан ошол учурда областтык психикалык ден соолук борборунун базасында жана ишеним борбору ачылды атпайбы? Ошолор түздөн-түз ушу бул борбордун колдоосу менен иштеп жатат. Ал жерде врач-психолог, деги эле психологдор и врач-психиатрлар иштеп жатат. Мындай эр айым аялдар коомдук бирикмесинин жардамы менен бүгүнкү күндө ушу элдин арасында ушул нерселерди айтып, мамлекет тарабынан кандай жардам көрсөтүлүп жатат, психикалык ден соолукту калыбына келтирүү боюнча, ийин коогалаңдагы жабыркагандарга кандай жардам болуп атат, ушунун баарын элдин арасында маалымат берүүдө эр айым аялдар коомдук бирикмеси чоң жардам көрсөтөт. Ошол балдардын ичинде Анарбек да бар болчу. Ал учурда Анарбектин акыбалы аябай эле оор болгон. Атылган октун үнүнөн качып кайдадыр кеткиси келген. Мына ушундай каттуу коркуунун акыркы чеги анын көзүнүн көрүүсүн начарлатып, кулагы да жакшы укпай калган. Чет жерде жашайт элек, ушу качкыла Жалал Абадтан келатат дегенде качтык дейм, чатырда отургандар. Качканда булар жүгүрүп кетип калышты. Кетип атканда адамдар сүрүлүп качып кетип бараткан экен, буну биз үйгө барсак таппай калдык. Таппай калсак айтып биз коркуп, тиерде жаттык деди. Анан жаттык деди, эчтеке болбойт деп койдук, ушу боюнча калып кетти. 3 айдан кийинби, 2 айдан кийин уже балам гаңиз болуп, сүйлөй албай, анан жылып отуруп көзү көрбөй, анан бир кулагым деле укпагансып атат дей баштады. Кандай болот эми деп ойлонуп, санатория кылабыз, кандай кылабыз деп турганда, эр айым тобунун өз жардам немелери келип, бизге чакырып, жакшы жардам көрсөтүп, бизди лагерге жөнөтүп, мындай гимнастикаларын өткөрүп, врачтарды алып келип консультация кылып, ушулардын жардамы менен жакшы болуп жатабыз. Эр айым бул балдардын ден соолугун чындап өз калыбына келтирүүгө азырга чейин болгон күч аракетин жумшап келишүүдө. Ал эми Анарбек жакынкы аралыкта эр айым аялдар коомдук бирикмеси тарабынан балдар санаториясына кайрадан жаткырылмакчы. Мен каалайт элем Кыргызстанга ушундай согуш болбосун, балдар майып болбосун дейт элем. Бул кадрдан сиздер Маада айылдык округунун номер 24 Сыдыгалайчы орто мектебиндеги спорт аянтчасынын ачылышын көрүп жатасыздар. Эр айым ар бир балдар же спорт аянтчасын курууда элдин пикири менен эсептешип жатышты. Маадага жергиликтүү элдин каалоосу менен спорт аянтчасы курулду. Ал эми бул кадрдан болсо Жалал Абад областына караштуу Базар Коргон районунда жайгашкан Жоомарт Бөкөнбаев атындагы Жатак мектебинде курулган балдар аянтчасынын ачылышын көрүп жатасыздар. Бул ачылышка Жалал Абад областтык администрациясынын башчысынын орун басары Эгемирдиева Жумагүл Шариповна, Базар Коргон районунун администрация башчысынын орун басары Ахметова Толгонай, мектеп жамааты, ата-энелер, балдар катышты. Мен ойлойм, ушу бүгүнкү чоң салтанат, чоң майрам деп эсептейм, себеби биздин балдарга бир жакшынакай аянтча болуп атат. Келип бардыгы ушул жерде ойноп, бир маданияттуу бири-бири менен сүйлөшүп ойноп бир жакшы тарбия алат деп ойлойм. Анан эр айым фонду боюнча айтып кетким келет. Эр айым фонду мен чын айтыш керек, жакындан 1-2 ай болду таанышканыбызда чогуу экономикалык симпозиумда болуп таанышып калдык.
чоң иштер болуп атат. 15 жылдан бери иштеген коомдук фонд экен, чоң тажрыйбасы бар. Мына көрдүңөр, Ошторду деле ачып атат ушундай аянтчаларды. Азыр мына сүйлөшсөк, планында Жалал Абад шаарында ачылат экен ушундай аянтчалар. Мен как мамлекеттик кызматкер катары чоң ыраазычылык билдиргим келет. Биздин лагердин катышуучу балдары алгачкы келген күндөрүндө мурдагы былтыркы июнь окуясындагы алган стресстер менен, корку сезимдери менен келишкен, бири-бирине аралаша албай, башка улут болуп өздөрүнчө бөлүнүп турушкан. Кийин ушу биздин лагерге катышуусунун жардамы менен алар бири-бири менен жакындан достошту. Алардын психодиагностика жүргөздүк, биздин канчалык деңгээлде кимиси кандай стресс алган. Ошол стрессине жараша ар кимин өз-өзүнө группаларга бөлүп, ар кандай тренингтерди өтүрүп, тренингдин жардамы менен биз алардын стрессин чыгарганга биз аракет кылдык. Азыркы күндө алгачкы келгендеге караганда балдардын көңүлдөрү ачык, стресстен чыгып калышкан, бири-бири менен жакын достоо болуп, бири-бири менен достукта, бири-бири менен чогуу ойношуп, азыр айырмасы өтө чоң. Бул кадрдан сиздер Ош областындагы Кара Суу районундагы Кызыл Кыштак айылдык округдагы Ишкаван айылында ачылган достук аянтчасын көрүп жатасыздар. Бул айылда ар улуттун өкүлдөрү жашашат. Райым аялдар коомдук бирикмеси түштүк регион боюнча 5 жерде ушундай борбор ачкан. Бирөөсү Базар Коргондо болгон, экинчиси Мадыда, Фуркатта, Кызыл Кыштак, Черемушка, акыркысы ушу Кызыл Кыштакта. Айыл өкмөтүнүн борбордон алыс болуп калганы бул башка айылга курганы. Айыл өкмөтү ушул жерге бизге чечим чыгарып берди. Айыл өкмөтүнүн бар жерине. Анан бул жерде өзбек, түрк, кыргыз айылдар бар жогу немелер, улуттагылар чогуу жашайт экен. Биздин долбоордун негизинде ушундай достук аянтчасын ушундай жерге курулуш керек эле. Ошон үчүн биз Ишкаван айылына ушул жерде тандап курдук да. Балдар жана спорт аянтчалары Мады, Базар Коргон, Кызыл Кыштак айыл округдарынан сырткары Шарк айылдык округу менен Ош шаарына караштуу Черемушка шаарчасында да курулган. Бул сүрөттөрдөн сиздер Шарк айылдык округуна караштуу номер 101 Кумарманбекова жана Черемушка шаарчасындагы спорт жана балдар аянтчасын көрүп жатасыздар. Кыргыз өзбек балдарынын ушу достук площадкасын уюштурдук да, колдон келишинче жардам бердик. Эрайым тарабынан аткарылган психологиялык жактан жабыр тарткан балдарды калыбына келтирүү долбоору 2012 жылдын 16 майында Ош университетинин фойесинде уюштуруп өткөн көргөзмө менен өз ишин аяктады. Көргөзмөгө балдар, ата-энелер, университеттин мугалимдери, студенттери, Каритас уюмунун өкүлү Лилия Твердун катышты. Көргөзмө учурунда Кыргызстандагы белгилүү Шоро жана Шиллайн компаниялары көргөзмөгө катышкан балдарга акысыз улуттук суусундук шорону жана балмуздакты бекер таркатышты. Бул алардын көргөзмөнү өткөрүүдөгү Эрайымга кошкон чоң салымы болду. Бул долбоорду иш жүзүнө ашырууда бир гана Швейцариялык Каритас уюмунун колдоого алган каражат эмес, Эрайым сырттан да кошумча каражаттарды тартып келишти. Былтыркы жылы Барчын жайкы лагерине долбоорго камтылган балдардын жүзүнө президенттик фонддон 1,5 миллион сомдук путевка берилди. Тандалган 100 бала абдан муктаж үй бүлөнүн балдары эле. Мындан сырткары Кызыл Кыштак айылдык округу 100 000 сом, Сыдык Алайчы мектеби 5 000 сом, Мады айылдык округундагы Осо түштүк көмүр юктун директору Ташболотов Толкунбек 40 000 сом, Мады айылдык округу 20 000 сом, Базар Коргон районундагы Эрайым аялдар коомдук бирикмеси түзгөн Ибарат менен Айгүл өз жардам топтору 25 000 сом, Шарк айылдык округу 100 000 сом, балдар жана спорт аянттарына өз салымдарын кошушту. Жалпысынан долбоорго тартылып келинген кошумча каражаттын суммасы 1 миллион 790 000 сомду түздү. Көргөзмө учурунда ата-энелер да долбоор жөнүндө өз ой пикирлерин айтышып, долбоорду аткаруучуларга өз ыраазычылыктарын билдиришти. Уюштуруучуларына коомуна рахмат айтып кетейин дедим эле. Ушуга катышып балдарыбызга сүрөт тартканды, мындай спорттук оюндарга катышканды үйрөнүшүп атат, ошолорго чоң ыраазычылыгыбызды айталы. Анан канчалаган досторду таптым мына балдарыбыздын 2010 жылы июнь айында алган событияда алган стресстерин анча эле арылды десек болот. Ыраазычылыгыбызды билдирип кетем ата-энелердин эмесинен атынан. Бул биздин бүгүнкү өткөрүп аткан көргөзмөбүз биздин 1 жылдык долбоордун жыйынтыгы да. Долбоорубуз бул психологиялык жактан жабыр тарткан балдарды калыбына келтирүү деп аталат. Көргөзмөнүн биринчи максаты долбоордун жыйынтыгын көрсөтүү. Жыйынтыгында эмне болду? Биринчиден 15 местный психотренерлер, психологдор даярдалды. Жаштардан даярдалды да. Экинчиден ошол Ош жана Жалал Абадта жалпы биригип 5 мобилдик центр иштеди балдарды.
Бул балдардын 500ге жакын бала ушу биздин реабилитационный центрден өтүштү. Ошондой эле балдарга кошумча 5 балдардын ойноо аянтчасын куруп бердик да. Анан долбоордун кийинки максаты болсо ушул биз долбоорду биздин жыйынтыгыбыз деп айткыбыз келбейт. Биздин өнөктөштөр болду. Бул айыл өкмөтүнөн тартып тиги президенттик администрацияга чейин ушу долбоорду иш жүзүнө ашырууга абдан чоң салым кошулду да. Демек биз эмнени көргөзгүбүз келет? Биз эгерде бейөк өкмөт уюмдары, өкмөттүк уюмдар жана ошондой эле башка НПОлор, донорлор баарыбыз бириксек, биз ушу биздин балалардын келечегибиз болгон балдар үчүн жакшы нерселерди жасай алабыз деген максат болуп атат да долбоордун экинчи максаты. Көргөзмөдө баардык нерсе коюлган. Ко-тренерлердин, биздин тренерлердин колдонгон материалдары, алар кантип иштеген, балдардын иш аракеттери, альбомдору баары ушу көргөзмөдө чагылган да. Анализ жүргүздүңүзбү? Балдар өзгөрүү кандай болду? Балдарда өзгөрүү абдан жакшы болду да. Муну ушу көргөзмөгө кирсеңиздер, таблица, график түрүндө көрүнгөндө мисалга алсак, бир эле мисалды алып кетейин. Балдарда коркунуч сезими, мындай тынчсыздануу сезими бул 26-25%ке түшкөн да. Бул бир эле айлык иште. Бул мобилдик центр болгондон бул жылып отурду да. Бул бир ай эле иштин иш аракети да. Кыргызда уруш ырысты качырат, ынтымак ырысты ашырат деген макал бар. Ушул айтылган сөздөгүдөй, эгер кыргызстандыктар бири-бирибизди сыйлап, ынтымакта жашабасак, өлкөбүздүн өнүгүшүнө, балдарыбыздын келечегине чоң тоскоолдуктарды жасай беребиз. Ошондуктан баарыбыз өлкөбүздөгү тынчтыкты, ынтымакты, достукту дайым сактоого аракет кылышыбыз керек. Биздин келечегибиз болгон балдарга тынчтык жана элдин ширелишкен ынтымагы, достугу гана керек. Бала жылмайса, аалам жылмаят деген макалдагыдай, балдарыбыз дайыма жылмайып, көңүлдөрү көтөрүңкү, ар тараптан бактылуу жашоолору үчүн аларга баарыбыз камкордук көрүүнү ыйык милдетибиз деп ойлойбуз.